Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар, Кутман күнүңөр менен барыңарга чың ден соолук, жакшы маанай жана ийгиликтүү күн каалаймын. Кыргыз тили сабагы. Бүгүн 7-25 күнгө шейшемби. Сабактын темасы текст менен иштөө, жаңгак. Тема наша сегодня работа над текстом. Тема это орех экен. Сабактын максаты, цель урока. Биринчи максат жаңгак жөнүндө маалымат алабыз. Первая цель это мы получим информацию о орехе. Экинчи максат байланыштуу кептерди, сөз байлыктарды өстүрөбүз. Вторая цель наша развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү максатыбыз яратылышты сүйүүгө, аны коргоого тарбияланабыз. Третья цель учимся любить природу и защищать ее. Эми өтүлгөн тема боюнча кайталоо кылабыз жана аны эске салабыз. Чогуу иштейбиз, эстегиле биз эмне жөнүндө кеп кылганбыз. Бир өңчөй мүчөлөр жөнүндө, анын түрлөрү жөнүндө кеп кылганбыз. Анда силерге мындай суроо. Бир өңчөй бышыктоочтун канча түрү бар, атап беркиле. Сколько видов однородных обстоятельств? Назовите их. Алар кандай суроолорго жооп беришет? А на какие вопросы они отвечают? Үчүнчү, бир өңчөй бышыктоочтор сүйлөмдүн кайсы мүчөсү менен байланышат эле? Однородные обстоятельства с какими членами предложения связываются? Бул биздин кайталоо. Эстедикпи, кайталадыкпы бир аз эмесе? Жаңы темага кетели. Биздин жаңы тема текст менен иштөө. Тема жаңгак. Итак, тема наша работа над текстом жаңгак. Карагыла балдар, текст жаңгак. Бул боюнча биз мурда да кеп кылганбыз. Эстегиле, бирок бир аз айырмасы сөзсүз бар. Так, дети, вы раньше получили информацию о орехе, поэтому сегодня вам будет легко перевести текст. Ошон үчүн, поэтому вы будете самостоятельно заниматься переводом. Түшүнүктүүбү балдар? Эмесе азыр кыргызча текстти чогуу силер менен окуйбуз. Кеттик. Кыргызстандын түштүк райондорунда жапайы жаңгак токойлору бар. Жаңгак дарагы сөңгүгү жоон, бутактары барпайып, бийик болуп өсөт. Кыргызстанда жаңгак токойлору Арстанбаб, Көк Арт, Аксы жана Өзгөн аймагында кезигет. Алардын жалпы аянты 276.000 гектарга жетет. Жапайы жаңгак ошондой эле Кичи Азия, Балкан жарым аралдары, Иран жана Кытайда да жолугат. Жаңгак абдан көп жыл жашагандарак. Жер жүзүндө бири-биринен мөмөсү менен айырмаланган 900 түрү бар. Жаңгактын жалбырактары жазы, жыттуу келип кеч ачылат. Жаңгак дарагы 7-8 жылдан кийин гана түшүм бере баштайт. Ал нымды жана жылуулукту сүйөт. Ным жетиштүү жерде бийик, көркөмдүү болуп өсөт. Жаңгактын мөмөсү данектүү, тоголок же сүйрүү болот. Данегинин 45-70% май, 8-21% белоктон турат экен. Токойдо жаңгак менен жапайы жандыктар да, доңуз, кирпи, кашкулак жана башкалар азыктанышат. Биз текст менен тааныштык. Түшүнүктүү болдубу балдар? Эмесе, эми сүрөттөргө көңүл буралы. Карагыла. Жаңгак дарагы. Жаңгактын мөмөсү, бышкан мөмөсү. Жаңгактын мөмөсү бул жерде чийки мөмөсү. Мөмө дегенде, как понимаем, это плоды. Дагы карагыла ылдыйк сүрөттү. Бул жерде жаңгак эмереги. Эмерек, мы понимаем,
что это мебель. Мебель, значит, мы знаем, что из ореха делают и мебельдерді. И потом орехтен эмне жаңғақтан эмне алынат деп айттық, эмеле текстте май алынат кен. Жаңғақтың қанша проценті май болады кен? 45-70% май екен. Қарағылачы, бұл масло, ореховое масло деп айтсақ болады кен. Андан кейін қарағыла, біз айттық жануарлар жаңғақ менен тамақтанышат деп, мысалы қашқұлақ, доңыз деп айттық па, бұл жерде эмне отырат кен? Жаңғақты қармап, бұл тыйын чичқан. Тыйын чичқан орысша это белка деп аталат кен. Түшіндік бі, балдар? Көрдіңер бі? Қандай жаңғақтың пайдасы бар екен? Емесе, үйге тапшырма алалы. Үйге тапшырма. Бірінші эмне қылат екен біз? Тексті дептерге жазғыла, қотырғыла. Запишите текст жаңғақ, балдар, в тетрадь и переведите. Екінші, текстің içindегі bir өңчөй бұшықтауыштордан астын сызғыла. Подчеркните в тексте однородные обстоятельства. Üçüncü, жаңы сөздерді сөздік дептерге жазғыла, қотырғыла. И новые слова запишите в тетрадь и переведите. Түшінікті болды, балдар. Бүгін біз, менімше, жақшы малымат алдық. Жаңақтың пайдасы жөнінде біз білдік. Егерде сілерге түшінікті болса, сабақ сілерге жаққан болса, мен өте қуаныштамын. Барыңарға рахмат, көңіл бұрғаныңарға. Игілік қалайым. Кейінгі сабаққа чейін көрішкенше.